Залкар Продакшн студиясы тартуулайт. Чайганчик чаю, вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь все нравится. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Что за жизнь без чайханы. Ассаламу алейкум достор, жалпы Залкар YouTube каналынын катталуучулары, мына жараткандын буйругу менен өлкөбүздөгү жаш таланттардын корчоосунда кереметтүү ысык көлүнүн жээгине келип, кел чай ичели долбоорубуздун 1-сезонун жыйынтыктайын деп турган чагыбыз. Андыктан достор, маңай кандай? Айбаракелде ушундай болсун. Урматтуу достор, айта кетчү нерсе, мына ушул кереметтүү ысык көл жээгине келип отурабыз. Биринчиден Куткуруш компаниясына терең ыраазычылыгыбызды бизди билдиребиз, себеп дегенде ушундай жаш таланттарга көмөк көрсөтүп атканыңыздарга жалпы студиябыздын атынан, жалпы командабыздын атынан чоң рахматыбызды айтабыз. Анан албетте көл жээгиндеги сонун берүүбүздү баштайбыз. Биринчилерден болуп эле урматтуу достор, жалпы телекөрүүчүлөр, мына ушул 1-сезонубуздун катышуучуларын тааныштырып өтпөсөк болбойт. Оң жактан баштайын. Нурила. Кол чабуулар. Аслан. Назик. Жана ошондой эле Алижан. Ал эми сол жагында отурган таланттар: Назима, Аман, Арафат жана ошондой эле Нурбакыт. Биринчиден силерге рахматыбызды айтабыз. Ар дайым ушундай талантыңар өчпөсүн. Эми азыр ушул жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, жалпы Залкар Продакшн YouTube каналынын катталуучуларына жакшы бир чыгарма болсун сиздердин аткарыңыздарда. Can dünümde nuru taza tabışmadım Her bir kadam alga karay, suru menen taştalar. Mından arı bizden dağı, oylonçu gün baştalar. Güç verici kuvvet ver, kullandırıp durayım. Kubalaşır kubar benim, otuyum kurayım. Ak verici akıl ver, adımlarla koluyum. Adenimdi dağım gegin, aktaşanday bolayım. Ötümdeymin, ökümdeymin, kayra tartıp gelgenin sebep ol sen
Анан албетте биринчи суроо, мына кереметтүү көлдүн жээгинде отурабыз. Микрофон. Кандай сезимдер болуп атат? Айткылачы. Назима, сенден баштайлы. Эми көл жээкте ушундай сонун адамдардын курчоосунда аябай сонун болуп атат, мага жагып атат. Ысык чай ичип атабыз, ырдап атабыз. Ырды сүйгөн адамдар ушинтип гитараны коштосундар дагы аябай башкача сезим экен да, мага жагып атат. Ооба. Бул жак тараптан сиз жооп бердиңиз, бул жактан сиз жооп берип коюңуз. Нурила. Назиманын сөзүнө кошулабыз биз деле. Ушул жерде болду деп койсом. Сонун сезимдер болуп атат бизде деле. Көлгө негизи жакшы компания менен келсең, башкача сонун сезим болот да. Анан кээде туура келбеген адамдар менен келе аласың, же туура эмес ситуацияда келе аласың. Азыр сезимдерибиз баарыбыз деле бирдей, сонун. Ар дайым ошондой болсун. Анан албетте бизде салт айланган суроо бар, урматтуу телекөрүүчү достор. Жашооңордо чайды канчалык деңгээлде ичесиңер? Арслан. Чайды Былайга шүгүр эле ичебиз го. Тойдон келгенден да айтып кетчү нерсе. Тойдон келгенден кийин дагы чай койчу. Чай ичели деп, үйдөн дагы бир сырайын үйдүн чайы деп. Сөзсүз түрдө ичмейинче. Негизи көчөдөн чай ичип кетип, үйгө келип эле чай кой дейсиң ошондой. Так, бул жактан жооп берип койгула. Чайды кандай ичесиңер жашооңордо? Чайды как по плану эле 3 мал, кээде 5 мал болуп кетет. Регламент боюнча. Арафат. Көп ичем. Gel, çay içelim. Kayra. Эми көлгө быйылкы жылдын эсебинен ким канча жолу келди? Нурила. Мен 5-жолу келип атам. 5-жолу. Так, ким рекорд коюп болду? Назима. Меники 4-эле жолу. 4 жолу. Арслан. 8 жолу келди. 8. Так, 9-болушум. Аманя. Меники 3-сү. 3. Назик? 3-сү. 3-чү. Арафат? 2-чи. Алижан? 2. Нурбакыт? 6. 6. Ошондо урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы эсеп менен биринчи сезондун катышуучуларынан көлгө быйыл эң эле көп келген Арсланга кол чабуулар. Анткени Арслан көлдөн болот. Bir daha kurulmam, bozuldu döküldüm içime. Neler yaşattın canıma yaktı çok, yine de üzülme. Olur da derdime düşersen, göremedim diye merak edersen, suçlar kendini avutma, başa dönüp kendini savunma. Bir kere bolda girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla durdun mu, utanıyorsun aşktan. Bir kere bolda girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı, utanıyorsun aşktan. Utanıyorsun yerde çekiniyorsun aşktan. Başa dönemiyorsun bir tanem. Utanıyorsun çekiniyorsun aşktan. Utanıyorsun yerde çekiniyorsun aşktan. Başa dönemiyorsun bir tanem. Utanıyorsun çekiniyorsun aşktan. Bir kere bolda girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı, utanıyorsun aşktan. Bir kere bolda girdin mi, çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı, çekiniyorsun aşktan. Албетте мына сиздер ушул кыргыз эстрадасына, кыргыз сахнасына жаңы кадам таштап атасыңар. Албетте бул чөйрө тууралуу суроо бербесек болбойт. Эмне үчүн мындайча айтканда именно дал ушул сфераны тандап алдыңар? Назима. Эмне үчүн дегенде, эң биринчиден ар бир адам жүрөгүнө жаккан нерсе менен алек болот, жана ошол нерсе менен улантып кетет да. Эң биринчи эмнеге мен тандадым? Өзүм кичинекей кезимден бери эле музыкага аябай жакынмын. Өзүм түшүндүм, музыкадан башка мен болот, кызыгуулар, хобби сыяктуу, бирок музыканы ушу профессия катары алып кете аларыма ишендим биринчиден. Экинчиден ушуну сүйүп иштеп тажабай
жашоомдун акырына чейин музыка менен жашайм деп, өмүр сүрөм деп чечтим. Баракелде. Так, Нурила, сиздин жооп кандай? Эмне үчүн? Эмне үчүн ушул тармак? Толтура профессиялардын арасында. Толтура. Жакшы профессиялар бар го деп коеюн. Келе. Жакшы профессиялар толтура, бирок выгодный дагы бар. Бирок ошолордун арасынан көңүлүңө жакканы, анан ала талаадан келген нерсе болот экен, өзү эле тартыла берет экен. Ошон үчүн эле болбосо окуган деле эмес бизге бирлерибиз. Жан дүйнө өзү тартып берет экен, ошон үчүн жан дүйнөнү угуп эле. Ооба. Амания. Мен ойлойм, мен музыканы тандап эле музыка мени тандады го деп, анткени өзүм билчү эмесмин, өйдөлөрүм деле каршы болчу, анан ырдап кетип, ар кайсы конкурстарга барып, мектепте ырдап жүрүп эле. Менин жүрөгүм музыкада айтканда ритм это сердце музыка дегенде эле ошо жүрөгүм музыка деп согот экен. Ошондуктан эле. Чиркен бир гитараны дыңгылдап коет ушундай. Сөзүн артыраман. Аслан, сиздики кандай? Эми ар бирибизде эле жактырган нерсе, ар бир кесип ардактуу дегендей. Эми кээ бирөөлөрүнүн көз карашы менен бул нерсе кесип болуп эсептелинбейт чынында. Бирок чөйрөдөн менин оюмча эң биринчи себеп чөйрөдөн болсо керек. Баарыбыздын эле чөйрөбүздө ырдагандар болсо керек. Ошол себептүү аралашып калып жакындагандан кийин баягы муну тандап алган адамдар ырдамайынча тура албайт да, курсагы ток болуп турса дагы же ачка болуп турса дагы руханий жактан ачка боло берет да. Ырдаган сайын ошончо өзү дагы ошончо ырахат алат, ошол ырдаган ырынан башка бирөөлөрдөн дагы таасирленет деп айтсак болот. Менимче сон. Жакшы. Арафат? Мен кичинекей кезимден эле ырга, чыгармачылыкка жакын болуп келатам. Буюрса дагы көбүрөөк өнүктүрөм деп ишенем. Көп ийгиликтер болуп жатат жакында да сонун чыгармаларыбыз чыгат. Ошол аракетибиз күч. Жакшы, ардайым ушундай болсун. Назик? Мен деле муну мисалы бирөө айткан эмес, ушундай профессия, ушундай кылбайсың, ырдабайсың деп. Бул деле Кудайдан келген кандай десем, өзгөчө талант деп айтсак болот. Ошо кичинекей кезимден бери эле ырдап келем, анан билбейм кандай тандап алганымды. Түшүндүрө албайсың, Түшүнүксүз бир сезим. Так, Нурбакыт. Кыскача сүйлөйүн, мен жаш кезимде музыканы сүйөм өзүм. Ошол себептен сүйгөн кесимди тандадым. Алижан? Мен токтолуп эмне? Токтолуп берерсиң. Токтолуп музыканы чыкпаса болбойт да. Мен кандайсың? Эме таятам комуз шертчү эле. Тайнем мурдайт. Анан тайкелерим көп уржагыз көмөдөт да. Эле жок. Ошол жактан келсе керек го деп койдум мен деле. 7-чи класста баштадым. Анан ошондон бери уже музыкасыз жашаш уже болбойт да. Ошо Жалпыңардын оюңарды уктук. Эми биз баарыбыз тең мына эл деп жүрөбүз, эл адамдар деп жүрөбүз. Биз эл адамдары байкасаңыздар мына жан дүйнөбүздө өзүбүздүн ичибиздеги бир арулукка болгон сезимдин эң негизги болгон жүрөктүн азыгы түпкүрүнө өзүбүзчө бир чакан бир уяч ачып, чакан бир фабрика ачып, ошол жака бир жайгашат экенбиз, анан эртең менен туруп токоз жем чачып деп эле башка жака кетип калсаң. Айтор, бул кесипти өзүнүн артыкчылыктары бар, өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бул жоопкерчиликтин ар бирөөңөрдүн башыңарга бүгүн келип отурган чагы. Эми ушул жоопкерчиликти дагы мындан арттырып, жакшы бир бийиктиктерди багындыргыла. Албетте бир суроо баарыбызга кызык. Бул чыныгы искусствобу же жөн гана хайппы деген нерсе азыркы күндө. Кимдин ою кандай? Кол көтөрүп койсоңор болот. Чыныгы искусство керекпи же хайппы? Мен Азыркы жашоодо экөө тең керек го деп ойлойм. Анткени көп адамдарды билем, искусство жаатында окуп, толтура убакыт билим алып, бирок өзүн элге көрсөтө албаган адамдар бар. Ал эми эч жерде окубай, эч нерсе кылбай, бирок өзүн туура элге тартуулай алган адамдар бар. Ошон үчүн экөөнүн бир мындай золотой середина деп коет го, ошондой бир чекти таап алыш керек дагы. Билимди да алып, заодно өзүңдү дагы көрсөтө алышың керек деп ойлойм. Так, дагы кимдин ою кандай? Мен хайп десе эле мындай кандай десем, башкача элге жакпаган же болбосо батыраак таанылыш керек деп эле ар кайсы нерсени кыла бербей, хайптын да бир жакшы нерсесин табыш керек.
ошол менен кошо билим алып, билим да бул абдан керектүү нерсе. Билип түшүнгөнгөчү бардык нерсени. Ошо экөөнү тең чоголуп кеткен туура дейм, бирок хайпты жакшы карасак жакшы болмок. Азыр көбүнчөсү эле хайп десе эле бар эле оюна башка нерсе кирет. Жакшы хайптар, ооба, жакшы хайптар бар, бирок аз да, азыркы учурда аз болуп атат. Ошон үчүн өзүңөрдү хайп жакшы жактан көрсөткүлө, билим алганга аракет кылгыла, умтулгула деп айтам. Так, ошондо жалпы эсеп менен, жалпы добуш менен искусствобу же хайппы же экөө тең? Искусство. Бир добуштан колдоп койгула. Искусство дегенде колдоп тургула. Бар эле. Немеси жокпу? Экөө тең деген вариант жокпу? Жок, экөө тең дегендер дагы барбы канан? Экөө тең. Бар эле экөө тең деген. Келатат жаштар, келатат дегендей, мына жаш өспүрүм таланттар келатасыздар, жогоруда айттык. Азыркы кыргыз эстрадасы боюнча кандай өзүңөрдүн көз карашыңар бар? Эмне жетишпейт? Эмне болсо дагы да жакшыраак болот? Сенин оюңарда. Арслан. Эмне жетишпейт? Азыркы убакта белгилеп айтчу нерсе азыр жалаң эле тойго ылайыктап чыгарып калышты. Чикка дегенде да. Дыкындыштын баары хит. Мындай маанисине карап, синдегенде баягы маданияттык чектөө аябай эле жок болуп кетти, мындайча айтканда. Маданиятты чектеген бир нерсе болсо, менимче анан мен ошону колдомок. Арафат. Кимди узаталы? Арафат узаталы. Мен ойлойм, ошол кичине өзгөчөлүк жетишпейт деп. Эски ырларды ырдап, ошол илгерки ырлар менен таанылып, жаңы кылып эле, жаңы стилде жазып алып эле, ошолор менен чыкпай, өзүнүн автордук ырлары менен чыкса деп ойлойм да. Кичине өзгөчөлүк болмок ошондо. Анан маанисине карап айтып кеткендей. Туура, бирок мен дагы кошулам, бирок бул мурдакы илгерки ырларды азыр жаңыртып чыкканын себеби ал ырлар элдерге сиңген биринчиден. Ошол убакта алар хит болгон. Андан кийин алар жоголуп кеткенден азыркы жаштар кайра еще лучше кылып, анын аранжировкасын өзгөртүп, да обонун кичине мелизмаларды кошуп, өзүнүн мындай өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, ырдап жаңы чыгарып атканына мен кошулам. Туура деп деле ойлойм, анткени жакшы ыр өчпөйт. Улам жаңы доорлор келген сайын аны бышыра беришет да. Ошентип жакшы өчпөй бардык ырлар хит бойдон кала берет. Ошондуктан ырды жазар мурун эң биринчиден сөзүнө маани берип, андан кийин обонун жакшылап чыгарса, ал ыр деле көпкө чейин жашайт деп ойлойм. Айтып атканымдын себеби мына биздин студиябыздын негизги максатын айттык. Бул залкар студиясы болуп калган себебин айтып өтөйүн. Себеп дегенде канча деген кырандар, канча деген залкар инсандар мына ушул кыргыз маданияты үчүн, кыргыз эли үчүн кызмат кылган. Мына силер да кошулордун ордун басып келатасыңар десек да жаңылышпайбыз. Себеп дегенде ар бир учурдун өзүнүн залкарлары болот. Мен да ишенем, силер дагы бир канча жыл өткөндөн кийин мына жогоруда айтылгандай жакшы чыгармаларыңар элдин жүрөгүндө көп жылдар бою, кылымдар бою сакталсын деген жакшы бир тилегимди силерге айтат элем. Балдарым десең. Анан азыр мындай кылалы, ыргесе баштайлы. Кандай дейсиңер? Мына атайын көлүн жегине келдик, ырдайлы, жыргайлы деп келип отурабыз. Ыргесени мен биринчи оң тараптан баштайын. Нурила баштасын. Нуриланын аткаруусунда бир чыгарма жаңырып туруп, дароо бул жака өткөзөбүз, Кана эмесе? Под ваши бурные аплодисменты кол чабыңыздар менен. Акжолтой агабыздын Бегим ай деген чыгармасын тартып берейин. Кайырмасына кошулуп туруңуздар баарыңыз. Караган көзүң менен кадала капиле жараладың садага кантейин көкүрөктү эздиң ай. Калгандай бир мен үчүн жарала керемет сезим берип мага да сен менин тереңиме жеттиң ай. Байкатпай алдыртан карап чыгып байкеңдин ойлорун азап
кылып жактырып калганыңды сездиң асылым бегим ай бегим ай бегим ай ашыгым менин ай менин ай менин ай раймалың болуң сенин ай бегим ай бегим ай бегим ай бегим ай баракелде кол чабуулар болсун. Сонун аткаруу болду. Эми бул жактан Найзимадан баштайлыбы же Аманга берелиби? Аманга. Sensiz жаным менин өмүрлүк жарым жашоонун кызыгы жок болду дүйнөдө сүйүш аласың мага чачып турган күн болуп бир өзүңсүң сен гана сенсиз жаным менин өмүрлүк жарым мынчалык бакыт болбос өмүрдө жашайсың чоң күч кубат берип мага тилегеним экөөбүздүн сүйүүбүз жашай берсин деп кылымдарга сүйгүлүү бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага Ай баракелде. Так, ошондо бул жактан Найзикке бериш керек болуп калдыбы? Ооба. Найзик кайсы чыгарманы аткарабыз? Күндөр жаңырап күнөсүз бир сагынат күтүп зарыгат көргөндө көздө жагылат сүрдүп барыштан сүйүү алыстан сүрөтүн карап жагынат ойлор жарышкан курчап алышкан ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдай жаркырай аздан калкуай арзу сезимди айтырбай жигит сезбеди азгыра берди ар дайым анын элеси ай жылдап күндөр алдыга сүрөп айдагы сүйүү кемеси кагып канатын бактың табасың ай асыл жансың ай айдын нурундай жанып турдуң ай асыл жансың ай айдай жаркырай аздан калкуай асыл жансың ай айдын нурундай Так. темирден тердим тезекти дейсиңби? Талаадан Талаадан тересиң тезек. Темирден тезектер. Талаадан тердим тезекти Найзимага берейин кезектен Найзимага кетти кезек. Кана Найзима? Мен аткарып бере турган чыгарма азыр баары эле кыргызчада атат, мен орусча ардап коеюн. Малика Динежевстин «Я не просила» деген жагымдуу чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Кол чабуулар менен эмесе. Я не просила ни о чем, я буду любить тебя всегда. А на щеке моей
мы, если лишь счастья. Я не просила ни о чем, я просто так тебя ждала. Ускрыть в глазах, увы, печаль невозможно. Было холодно мне без тебя, без любви твоей я искала в разных городах. Сотни ночей и дней я хотела за тобой идти, но так и не смогла. Боль сильнее была. Я не просила ни о чем, я буду любить тебя всегда. А на щеке моей слезах лишь счастья. Я не просила ни о чем, я просто так тебя ждала. Ускрыть в глазах, увы, печаль невозможно. Ай баракелде карагылачы. Найзима ырдаганда, сен ырдап атканда жанаттан бери кайнап аткан шашлыктар бышып кетти азыр. Дагыдай экен. Бұрын жеріне отырып алып, жеп аткандай болуп сенсиң да. Как будто жегичекте майык кура берели достор. Жашоодо ким кайсы жаныбарга жакын деп эле сурай бересиң, а? Мен ит менен атка жакын. Жылкы баласына. Жылкы баласына, э? Арафат, силер тарапчы. Кайсы жаныбарга жакынсыңар? Мен жылкы. Мен деле жылкы. Мышык? Уй деп койгон. Жаныбарлар жактырып бербейм чын. Ит дагы жакпайт, мышыкты өтө эмес, бар да. Бирок мен жакшы көргөн жаныбарларым бул билбейм, кичинекейлер да, белка, хомячок, ушулар жагымдуу көрүнөт да көзгө. Ушулар, э? Кичинекей чайнек башка. Силергечи? Өзүмдө деле жанар кичинекейлери жагат. Мындай эмне болот да? Чоңойгондон эле страшно. Кичинекейине баары жакшы го негизи. Чоңойгондо эле динозаврды болуп калат. Сөз укпайбы, э? Так. Мындай кылалы. Жалаң жаштар чогуу отурабыз, сүйүү жөнүндө дагы сүйлөшпөсөк болбойт, туурабы? Сөз десең. Сени мага жолуктурган. Аябай жагаткан тема бизге. Сени мага жолуктурган, бул дүйнө жалган. Жан, жолуктуң кайдан демекчи? Сүйүү деген эмне? Сүйүү дегенде кетсең. Сүйүүнүн түрү көп. Эң биринчи эле Алла Таала Кудайга болгон сүйүүбүз. Андан кийин ата энеге болгон сүйүү. Кайсы сүйүү жөнүндө айтып берейин абайсың? Кайсы жөнүндө? Аслан. Сүйүү. Сүйүү деген жеп аткан шашлыгыбыздан башталат да. Жеп аткан оттон башталат. Ар бир кыймылыбыз сүйүү менен байланышкан. Баягы адам затында сүйүү болбосо, адам баласы мынчалык деңгээлге көтөрүлбөйт болчу, демне. Сүйүү болбойт болсо да эч кандай. Сүйүү бар үчүн кимдир бирөөнө жагайын деп бир нерсе кылат. Ну, шашлыкты да сүйүү менен жасап атат. Сүйүү менен жасап, сүйүү менен жегиле да муну жеп. Кичке да сүйүү менен кирсин деп айтканда. Мен бар эле мен айта турчу сөздү айтып кетти. Мен ойлойм, сүйүү бул эң биринчиден жакшы сезим. Адамга болгон сүйүү, жаратылышка болгон сүйүү дегендей. Анан сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деген сөз менен айткым келип турат. Нурбак сүйлөчүчү, Нурбак көрүнөчү. Нурбаке. Эмне дейбиз? Сүйүү деген аябай жакшы сезим. Ар бир адам сүйүп жүрүш керек. Ата энесин, Кудайды биринчиден, жакын адамдарыңды, досторуңду, кылып аткан ишиңди, ырдап аткан ырыңды, жумушуңду бүт баарын сүйүш керек. Ошол мен үчүн сүйүү. Рахмат. Силердин оюңарча сүйүү деген сүйүүнүн формуласы Сүйүү деген ата энеге, бир туугандарга,
ошо булар айтып кеткендей эле негизи. Бирок анан болочоктогу төгөйүңө болгон сүйүүнү бул айтып түшүндүрүш негизи кыйын болсо керек деп ойлойм. Ал нерсени только адам сезиш гана керек деп ойлойм. Сезе гана алат болуш керек. Ошол. Бирок точно сүйүү кандай болушун айтыш кыйыныраак. Сүйүү ичиңде бир сорук эме болсо? Сүйүү деген шашылып да. Сүйүү деген айтып атат азыр. Бардык ата энеге болгон сүйүү, Аллага болгон сүйүү, кылып аткан нерсесине сүйүү. Анан эң башкысы бул мен ойлойм азыр кичинекей балдарым деле сүйдүм деп жүрүшөт го, кичинекей класстарда эле. Сүйүү ошо айтып бүткүч шексиз бир сезим, жүрөктө болгон, жүрөктө жашаган. Анын убактысы бар. Убактысы келет. Анан азыркы жаштарга айта турган көп сүйбөгүлө азырынча. Убагы келет. Жөн эле кайгырып өрбөгүлө анан статутарга чыгар. Түндү уктабай эле колуңарды кесип эле ал керек жок нерсе. Негизичи. Убагы келет, никеден кийин болгон сүйүү деп коет. Мен ошого да көп ишенем. Никеден кийин сүйүү катуулайт, күчөйт, өсөт. Анан кийин бала болот, өзүңдүн баласын наристеңе. Сүйүү деген негизи керемет нерсе, керемет чексиз сезим. Рахмат. Сүйүү жөнүндө ой айтам дегендер барбы? Айтылды го уже. Айтылды, кыйналабачы бизди. Кыйналабачы. Айтып отурса түгөнбөйт го дейм. Эң негизгиси сүйгүлө, анан сүйүлгүлө. Сүйүлгүлө. Анан азымдай калып, азыр мына шашлык жегиче ырдай бересиңерби? Ооба. Назима кимге бердиң кезекте? Алижанга. Алижанга. О, Алижанга. Эле жоктун кезинде. Мен карап турасың? Же болбаган? Же отурду. Дерли үрдүп атканда деп канча эме калган эсептеп кой. Жам мен эркин. Так, Алижандан кетти анда чыгарма. Азыр мен орус жырдады. Мен да орус жырдап көрбөчү. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на 10-м, а закончу на 8-м. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой, но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Жакшы. Сразу эле узатып сал, кимге узатасың? Кыз балыбызына Рафага. Арафатка. Арафатка кетти анда. Эме шамдаган. Эме жок беле, угачты. Оң четпен алып. Тишим каралатың. Тишим бары эт болуп калды. Тугандар. Так что? Шамжагал. Анда шамжагал дегендер болсун. Келчи жаным шам жагалы, үйүбүзгө толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным шам жагалы, ширин сөздөн кеп кылып, ынтымакты ырыскыны үйүбүзгө чакырып, түнү менен таң атканча, шам жагалы тажаганча, жылдыз калбай тараганча, булбул бакта сайраганча, жараткандан бакыт талай сураганча, жараткандан бакыт талай сураганча. Баракелде, ар бирибиздин үйүбүздө бактылыктын шамы ар дайым жанып турсун дейли. Арафат, кимге узатабыз? Эч ким деле калбады. Жок. Жок. Арслан бар. Анда мен кийинки кезекти Арсланга узатам. Арслан. Ыргытып ийген ычкачы мага келип учкачып калды. Учкачты.
кереметтүү ушундай кыргызым менен күзгүсү болгон кереметтүү ысык көлдүн жээгинде отуруп көл жөнүндө ырдабасак болбойт го. Мен көл жөнүндө бир чыгым аткарып берейин. Көгүлтөр көлдүн бетинде кайыкта жүрдүк кечинде калкылдап сүзүп баратып каралдым дедиң эсимде кайыкта сүзүп баратып сүйөмүн дедиң эсимде калкылдап сүзүп баратып каралдым дедиң эсимде кечеки күндөр эсимде келбедиң күттүм кечинде кайдасың азыр кайдасың элесиң турат эсимде кайдасың азыр кайдасың күтөмүн көптүн жегимде кайдасың азыр кайдасың элесиң турат эсимде Ай баракелде. Так. Арслан. Зат. Кимге узатасың? Нурбакыт аябай ырдап берип койсунчу анда. Жакшынамы? Нурбакытка берели, Нурбакытка. Эрлан Андашев агабыздан Эркемай деген чыгармашында. Эркемай. Тексттерди алып. Самайыңдан мен назик сылайын, садагамсың сен менин күн айым. Жалындаган сүйүүнүн ооту жансын ылайым. Кереметим сен татына кайым, кымбатым менин жакшыңа кайым. Кучагыма мен келчи асылым, катып алайын. Çok iyi. Erkemay erkeledeyin seni berekem Kundayım menin Erkemay Kıskanmışlar. Arda endi ушундай үйүнөр өчпөсүн дейин. Микрофон айтыңыз. Баракелде өзгө бир кол чап койгойлу. Мен ырдап эле коеюн дерсиң. Мындай кылалы. Жашоодо бир өтө талаш болуп жүргөн бир суроо бар. Кээ бирөө мындай десе, кээ бирөө таптакыр башкача айтат. Мен силерден сурагым келип атат. Ал суроо кандай? Жашоодо айымдар акылдуу же эркектерби? Бул деген мындай эле суроо да. Анын эмне татаалчылык биз алабыз. Татаалчылык деле жок, баягы тоок жумурткадан чыгабы же жумуртка тооктон чыгабы дегендей эле суроо да бул. Жообу жок суроо э? Жообу жок суроо. Эми менин оюмча Эркектер акылдуураак деп ойлойм. Менин оюмча Жок, аялдар. Жок. Менин оюмча ар бир адам өзүнөн эле болсо керек. Негизи да алып карагандачы. Негизи мындай. Эми мен негизинен эле мындай эле жөн эле көз караш менен карап айтайын. Баягы адамдын өзүнөн эле менимче да. Туура. Ошондо же аялдар менен же эркектер эмес болгон да. Азыр мен эркектер акылдуу деген мнениеда ким? Эмнеге? Акылдуураак болуш керек. Мен эркектер акылдуу эми 5 кол тең эмес деп айтылып калат, бирок негизи дин жогунан карасак эркектер акылдуу кылып Аллах таалам ошондой кылып жараткан. Эмнеге себеп дегенде мындай эле мисал келтирсем, эмне үчүн талакты эркек бериш керек? Эң биринчи эле. Жок. Эгер Кудайым аялга талак берди деп койсо, анда аял киши кичине тарынса эле кетем деп, анан күндө бере бермек да талакты. Эркек киши бир берсе ойлонуп туруп берип, анан ошо акыл ошондон да жатат да. Мындай аял кишинин бул дүйнөдө негизи өзүнүн эле Кыргызстанда болобу, башка дүйнөдө болобу аял кишинин орду чоң. Анткени биз аял зат
бизди жарык дүйнөгө алып келген аял зат, ата энебиз албетте, бирок акылдуураак эркектер деп ойлойм да. Бул жерде анан эң башкысы взаимопонимание болсо эле баардыгы жакшы болот. Эркек акылдуураак болуш керек. Аялын карап, аялына жакшы нерсе айткангачы, ошол менин оюм. Рахмат. Жакшы кеңеш айтып өттүңүз. Сиз негизи психолог да окшойсуз. Мындай кылалы, эми тартыштырбай эле коеюн. Азыр балдар менин оң жагыма отургула, кыздар жүрөккө жакыныраак отургула десем. Силер бияка отургула. Так, достор, эң биринчи эле суроо, чач кимдики? Так, Нурлан. Мону ким түздөп берсе деп берсек, тамаша. Мындай кылалы. Азыр биринчи кыздарга суроо берейин. Даярсыңарбы? Жакшы жооп бергиле, макулбу? Уят кылбай. Силер даярданып тургула. Биринчи суроо Кыргызстан тарыхы боюнча болсун. Недовольный мени карайсың. Суроо мындай. Теңир тоо деген аталыш кайсыл аймакка таандык? Теңир тоолуктар деп коет мисалы. Теңир тоолук кыргыздар деп коет мисалы. Я. Түштүк. Самое слабое звено. Теңир тоолуктар специально ошондой суроо кармаганга. Теңир тоолук деген мен теңир тоолуктар деген деп. Кыргыздар ошо кайсыл область? Кытайга. Жок, область Кыргызстан. Теңир тоо. Таласпы. Силердин жоңар 3-кө чейин эсептейбиз. 1. Нарын. Итак, балдар чогуу эсептеп коңузчу. Нарынды. Балдар эсептеп койлар. 1. Нарын. 2. 3. Жоңар. Нарын. Кыздар башында тура эмес жакка баратышкан, бирок балким эмне сездиңерби же эмне болду? Айтор жооп тура, бул нарын. Кол чабуу. Так, жигиттер, даярсыңарбы? Даярбыз. Иә. Уят кылбагыла, Кыргыздардын кайсыл уурусу биринчи орустардын карамагына өткөн? Бугу. Жок. Бугу уурусу. Бугу урусу, Силердин ойлор? Анткени көл тараптан болчу да. Көл тараптан биринчи басып келген мен. Кемин жактан. Жок, тура, жигиттерге кол чабуулар. Ошо турчу жигиттерге кол. Жок, туп тура. Изилесеңер да болот. Эми кийинки суроо мындай. Эркектерде канча литр кан болот? Кыздарда азыраак. Эми ал деген салмагына жараша болот. Примерно дейин десең канча литр? 5 литр, 5 литр. Кыздардачы? 4,9 деп. Биздикилер болот, адамдардыкындай. Адамдар бирле. Олар деле адам да деген. Адамдардыкындай болот. 4,5 деп коёчу. 4,5, Жарым литрге кеп. Иә. Жалпысынан 8ге чыгат болуш керек, анан 3 таптаза кан болот да, калганы судан турат. Канды толуктап. Толуктап кеткенде. Ушул жерден деле акылдуулугуңарды билдирип кетипсиңер. Негизи айтып коеюн, статистика боюнча эркектердин каны көбүрөөк болот. Силердикиненчи. Бирок айымдар булар Бизден ичип атып эле кайра теңдеп коет. Турабы? Туура. Эми биз ичип баштайын элеппиз го пока что. Буюрса ичпейли. Буюрса ичип баштайбыз. Азыр мындай кылалы. Кыздар баштасынбы же балдар баштасынбы? Эмне? Батыл кылалы бир. Ырба. Ыр. Бидөлө калсын. Же мындай. Макал айтышасыңарбы? Жакынеге айтышасың. Макал, Макал, жигиттерден бир макал кетти, Аслан. Бажыр жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Буттан жылган турат, тилден жылган турбайт. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Көп суур ийин касат, терең каспайт. Кызды үйдө кыл жатпайт. Кызды үйдө кыл жатпайт.
Ырсалды ынтымак. Ырысалды ынтымак. Алижан? Ынтымагыңды көрсөтсүн экен. Кызга кыйдын тою. Кызың ошондой болсо эмне кылайын дегендей. Так. Сөздүн азы жакшы, сүйлөгөнгө дагы жакшы. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы. Жигитке 70 ыраазылык кылат. Кызга 80 да. Кара ит бар ирит. Нурила. Билеги күчтүү бирде жак, билими күчтүү бирде жак. Өзүңдү эр ойлосоң, өзгөнү эр ойло. Так. Болду де. Дагы кандайлар бар? Акты төкпө, айыпсызды сөкпө. Акты төкпө, айыпсызды сөкпө. Молодец. 1 2 3 Болду. Болду жеңилди балдар. Той, ёшки, той! Ладно. Так. Акыйнек, акыйнек. Акыйнек болбойт экен. Балдарга жарашып калат го. Жаңылма чайчпайбы? Жаңылма чайчасың. Так, бир жаңылмач кыздар кетти. Экөөбүз судан кайтып өтөбүз. Шуну айта аласыңарбы өзү? Өзүнө так айткан. Экөөбүз судан кайтып өтөбүз. Акырыраак айтайынбы? Жайраак айтчы. Жайраак. Экөөбүз судан кайтып өтөбүз. Не дей аласыңар? Экөөбүздө коесуң. Жакшы келет бар. Жакшы башталды. Сен айткачы. Мен айтайынбы? Экөөбүз болбой калды. Экөөбүздө көздө жөбөстөр. Экөөбүздө бассын. Балдар сен айтканыңыздар. Чал чапты, чайын чалды чакты, чайын чаккан чал чайкана чуркады, чайын чаккан чалга чайын чамасын чайкап чачты. Чачады эле. Бир-эки чапты. Билбейм, мен укканда жок. Жайраак айтчы. Чал чалгы чапты, чайын чалды чакты, чайын чаккан чал чайкана чуркады, чайын чаккан чалга чайдын чамасын чайкап чачты. Чал чалды чапты, чалды чайын чакты, чайын чаккан чал чайканага чуркады. Чайын чаккан чалга чайдын чамасын чачты. Так, эми жигиттер ырга өтөлчү, ыр жактан уят кылбайбыз, Так, кана кайсыл чыгармадан баштайсыңар, дароо. 1 Чоң баштайлы багыз. 3 кетти. Абдырадыр толордон айгыр мени түшүгү дүйнөдө не кызык ачуу айран ичебиз ачуу айран ичебиз ачуу кефир ичебиз Ебали. Кыздар? Кыска. Кайсындайсыз? Арамак сен кармал. Ай-яй-яй ezilip büttüm Aldığım özümdü büttüm Kaydasına sığmazım Sarındım özümdü güllüm Ay-ay-ay ezilip büttüm Aldığım özümdü büttüm Sağındım özündü gülüm Ay barakelde, rahmat, tak. Bir jigitler gelin. Ay karasın senin suratın Jılmayıp mağa gülösün Görünüp koysun boluydu Karındaş kayda jürösün O karındaş Senikinde gözler davulgan Göz karasın ötüp baratan O karındaş O karındaş Senikinde gözler davulgan Göz karasın ötüp baratan O karındaş Так, карындаштар.
Кайсылары жооп болот? Тартынбай бери карап, күлчү жаным, беш кучактап жүзүңдү, сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным, жүрчү жаным ай. Тартынбай бери карап, күлчү жаным, беш кучактап жүзүңдү, сүйчү жаным, түбөлүк гүлүм болуп, жүрчү жаным, жүрчү жаным ай. Так, кетки. Ой, 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 күлкүсү кандай, эзүүгө тартылган ямычкасындай, адеми өрнек ою ойгандай, карындашым сол көз тиймесин ай. Ой, 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 күлкүсү кандай, эзүүгө тартылган ямычкасындай, адеми өрнек ою ойгандай, карындашым сол көз тиймесин ай. Так, кыздар. Эми кызык жардап калып турсуңар, бизге да жооп бар. Так. Ойлоо, биз деле. Так. Девочка из города караганда, жымыясың мен караганда, сен дегенде жүрек солгат, ойнагандай барабанда. Девочка из города караганда, жымыясың мен караганда, сен дегенде жүрек солгат, ойнагандай барабанда. Сен дегенде жүрек солгат, ойнагандай барабанда. Ай, баракелде. Так. Капыстан көрдүм карындаш, өзүңдөй мага табылбас, жактырып жүрөм өзүңдү, сен үчүн азыр жүрөк мас, мен өзүң сонун карындаш, издесем сендей табылбас, сүйүп калдым өзүңдү, сен үчүн жүрөк күндө мас. Ай белең, жалгыз отурдум таң элең, бул жеттин таппан гүлелең, ой гүлелең, seni suyumun, cürümün, seni cürümün, seni cürümün, seni suyumun. La 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 la, 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 seni suyumun. Так, эми мындай кылабыз. Азыр бир үч чыгарманы тамга кылалы, макулбу? Кайсыл кыздар азыр тамга, кайсы тамга аяктаса ошого даярдап кетебиз. Эми биз азыр бардык Кыргызстандагы мырзаларыбызга арнап коелук, байкелерибизге. Кеттик. Эх, байке, эгер сизге дарыялбасам барсам алдыңызга эле. Çağırsam gelesiz bebeğe gelingizci Bayke. Bayke eğer sizge darılalmasam barsam aldığınızga ile kol sunup çağırsam gelesiz bebeğe gelingizci Bayke. Так. Байке, энен башла. Эк жаным достum. İyi getir. Erkelensin kara göz seni, soğuktanıp men karap ezilemin bir. Erkele değil, genç şirin, kucağıma kısıp erkele değil. Nossa, así no sé. Акапелла Так. Sağınamın canım seni sezili, görgüm gelip men özümdü. Günlerim aycılarday olup bana sezili, gözümdü, gözümdü. Bu sağlık yüreğime dolup beni kıynadı, elesin yeni zar olup. Cümrümde senden başka hiçbir adam sıymadı, özümsüzlüğüne tarif olup.
П. Так, отургула. П. Паризатор. П. Постой, паровоз. Үчкө чейин санап койгон. 2017 3 болду. Жеңилдиген. Ойнуңар кылгыла. О, Кудай өзү сактады. Восточныйдер. Так, знайлалы. Биз албетте эки жакка бөлбөйбүз. Ынтымагыбыз бекем болсун деп, жалпы бир чыгарманы аткаралы. Чыгыш чыгарманы аткаралычы, Восточные сказки, зачем ты мне строишь сказки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, а может расскажешь ты, какая восточная любовь? Какая восточная любовь? Какая восточная любовь? Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. Я тебя очень люблю, все, что хочешь, подарю. Мне подарков не дари, жарких слов не говори, и в любви мне не клянись, а сначала ты женись. Восточные сказки, зачем ты мне строишь сказки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Восточные сказки, а может расскажешь ты, какая восточная любовь? Какая восточная любовь? Какая восточная любовь? баракелде. Эми албетте кайрадан суроолорго өтөлү. Адам баласы деп эле татаалаштыра берсең, Залкар студиясы боюнча оюңарды айткылачы. Залкар бул дейин силер сүйлөмдү уланткыла. Залкар бул жаңы таланттарга эшик. Ачык эшик. Ручка зор эшик. Келечектеги мыкты инсандарды, мыкты актер, Кыргызстанга салым кошчу мыкты ырчыларды, бийчилерди деги эле ким болсо маданият жаатында ошолорду келечекке даярдап, өз жолуна туура салуучу бир студия таппалык экен. Уланталы. Эркектер. Залкар студиясы бул азыртан чыгып келаткан жаш таланттарга жол көрсөтүүчү багыт десем. Мен сүйлөп эле Айтып койдулар. Залкар студиясы бул айткандай эле Залкар студия. Мощный студия реклама. Жазылыңыздар, катмаңыздар. Лайк басканды унутпаңыздар деп, Залкар деген тайкемдерди Кыздар, Залкар деген бул өзүнүн эле аты айтып жатат. Залкар деп биздей болгон жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөргө, ырчыларды ушул залкар кылып чыгарган долбоор деп айтсак болот. Анан биз бул жака өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар болот да, дагы кандай нерселерди бизге сунуштайт элеңер? Кандай сунуштайт элеңер? Негизи бизди чын жүрөктөн бардык жактан колдоп жаткан биздин экинчи үй десем деле болот, экинчи үй болуп калды. Ошондой эле сиздер аябай жакшы өнүгүп келатасыздар. Сиздердин пландарыңыздарды көрүп, бул жакта азыр сиздерге дагы бир сунуш айткан туура эмес болуп калып болуш керек. Себеби өзүңүздөрдүн планыңыздар бул өтө мыкты экен. Сиздерге ийгилик. Нурила. Залкарга сунуш айтылды, Залкар эмне экени деле айтылды. Мен ыраазычылык билдирип кетейин ушул отурган баарыбыздын атыбыздан. Ушундай таланттар көп, жаштар көп, бирок башыбызды бириктирген адам жок чын-чынынан келгенде. Ушунча эмгек кылып, съемочный группа, Эрмек байке баарыңыздарга рахмат. Бизди бириктирип, ушул жакка алып келип, жашы элге бизди тартуулап атканыңыздар үчүн. Анда мен жыйынтыктап кетейин кайра. Залкар азыркы чыгып келаткан жаш таланттардын эң сонун жаш таланттарга эң сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген жана эң мыкты долбоор
Ошо баарыбыз биргеликте ыраазычылыгыбызды билдиребиз деп туруп. Мындай кылалы. Жалпы бир чыгарма аткара алам да? Давайте. Жакшы бир эски ырлардан болсо деле. Кайсыны давайте? Кайсыны аткарабыз? Мен анда бул жерде азыр Саратан деген ырым мага оюма келип кетти. Анткени баары билет, Саратан. Ушул жерде отуруп, ушулар эмнегедир оюма келди, ушуларды бир аткарып койгойлу, кандай дейсиз? Кана. Жалпы Залкар YouTube каналынын катталуучуларына, жалпы кыргыз элине мына ушундай жаш таланттардан бири гана сиздер үчүн Саратан. Айланада учат Саратан, караныңды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чарчадымбы күтүп жанатам. Урматтуу достор, өлкөбүздө ар дайым ушундай жаш таланттар көп болсун. Жогоруда айтылгандай эле ар бир мезгилдин, ар бир доордун өзүнүн залкарлары, өзүнүн кырандары, чыгандары болот дегендей, силер дагы мына эртеңки күнү чоң сахнага кадам таштап атасыңар. Мен ишенем, мындан ары дагы ынтымагыңар бекем болуп, чогуу биргеликте көптөгөн бийиктерди багындырасыңар деп. Ал эми жалпы элибизге эмне дейбиз? Ар дайым тынччылык болсун, ар дайым мына ушундай жаш таланттарды колдогон элибиз бар болсун, аман болсун дейли. Сиздер көргөн Кел чай ичели долбоорубуздун биринчи сезонун жыйынтыктап атабыз. Жана албетте айта кетчү нерсе, мына ушул башкы демөөрчүбүз Кут курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым жакшылыкта жолугушалы. Дасторкондо нан болсун, ичкенибиз чай болсун. Кел чай ичели.